ошол бейишке киргенде сакал коюу барбы деп бирөө сакал болобу деп суроо бериптир. Албетте сакал коюу бул дүйнөдөгү бул эркек үчүн бир сулуулук, бир кооздук болуп эсептелет. Эркектер сакал койсо абдан жакшы болот. Ошол бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн тирилткен болуп эсептелет. Ал эми акыреттегиси тууралуу урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар. Ядхулу ахлул джаннати ал джанната журдан мурдан деп келет. Мындайча башкача айтканда, бейиштиктер бейишке денелеринде түгү жок жана сакалы жок абалда киришет деген хадис бар. Журт деп бул денесинде түк жокторду айтат. Ал эми мурт дегени бул жанагы сакалы жок деген мааниде. Ушундай кыскасы бейиште сакал жана адамдын денесинде түк болбойт экен. Бирок кээ бир алымдар, кээ бир пайгамбарларды истисна кылышкан. Мисалга Адам атада сакалы болот деген дагы кээ бир риваяттар бар. Бирок хадистин негизинде алып карай турган болсок, ошол бейиште сакал болбойт деп келет.